Кыргыз эл жазуучусу драматург Султан Раев «Суфлёр» спектаклинде азыркы коомдогу имандык, адеп, ахлактык мамилелерди козгоп, өнөр адамынын татаал тагдыры, жеке трагедиясын көрсөтүүгө жетишкен. Ал эми эң башкы өзгөчөлүк бул монодрама экендигинде. Башкача айтканда, жалгыз гана актриса ойногон спектакль болгондугунда. Ал эми башкы ролду Кыргызстандын эл артисткасы Назира Мамбетова аткарган. Баары сөз кылып атат. Театрда кеп кылгандар эле сиз деп. Жашактөр менен болгон мамилеңизди жыйында карайт экен деп. Өнөр адамдын татаал психологиясы, ички жан дүйнөсүнүн драмасы, турмуштук коллизиясы, анын коомдогу орду театрдын өзгөчө тили жана формасы менен берилген. Актер жана режиссер Акылбек Абдыкалыковдун айтымында, мындай ыкма дүйнөлүк драматургияда бар, бирок кыргыз театрында биринчи жолу. Силер менин өмүрүмдү жеңдиңер. Ал өлүмүмдү жеңе албайсыңар. Ölüm жараткандан, менин каныма суусап турган душмандарымдын бардыгын кечирдим. Өмүрүмдү, Теңирим. Сен барыбызга бирдейсиң. Барыбыз сенин пендеңбиз. Кечир барыбызды. Первый раз моноспектакль. Бул менин өмүрүмдөгү биринчи жолу аткарган моноспектакль. Бирок мен автордун оюн жеткирүүгө аракет кылдым. Ошондуктан кандай болгондугу тыштан караган адамга гана билинет деп ойлойм. Бирок көп кыйынчылыктар болду. Анткени бул жерде өтө бийик жана татаал философия бар. Мен көрүүчүлөр силерге жакты деп ойлойм. Жана башкаларды да бул спектакльди көрүүгө чакырат элем. Бул пьесанын Султан Акимович бүткүл аялдарга, бүткүл актрисаларга тартуу кылды деп айта алам. Спектакль. Эту пьесу нам Султан Акимович Раев дарит всем женщинам, всем актрисам. Султан Раев Кыргызстанда эң олуу тажрыйбалуу журналист, жазуучу жана драматург катары таанымал болгон. Ал кийин ошондой эле театр режиссер катарында да өзүн эл аралык деңгээлде ийгиликтүү көрсөтүп келет. Анын Меккеге чейинки узак жол драма притчасы Кыргызстанда эл эмес, Казакстандагы фестивалда баш байгеге татыктуу болуп, эл аралык фестивалдарга катышкан. Бүгүнкү спектакльдин премьерасы менин оюмча өтө көрүүчүлөр тарабынан жакшы кабыл алынды. Негизи бул спектакль биздин азыркы замандын, биздин доордун социалдык нормалдык маселелерин козгогон, ошондой эле бүгүнкү искусстводо менен коомдогу, турмуштагы орду жөнүндө, ошол эле анын ички кагылыштары, ички коллизиялары берилди да. Бул өзү бул спектакль монодрама болсо, бир жалгыз актриса ойнойт да. Ошондуктан өзүнүн бир спецификалык дагы бир татаалдык жактары бар. Каныбек Темиров, 7 канал, Бишкек өкүлчүлүгү.